Чыңгыз Айтматовдун өмүрү, чыгармачылыгы. Балалыгы. Чыңгыз Айтматов Тороқулович 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара Буура районундагы Шекер айылында кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Чоң атасы Айтмат Кыргыздын Кытай угурусунан чыккан бай кишинин уулу болгон. Атасы Тороқул Айтматов 1927 жылдан тартып 1922 жылга чейин Жалал Абад кантонунун биринчи катчысы, андан соң Кыргыз обкомунун катчысы болгон. Андан соң Тороқул 1937 жылы репрессияда атылып кеткен. Эл ичинде кадыр бартуу, көрүнүктүү адамдардан болгон. Апасы Нагима Хамзаевна теги боюнча татар. Чыңгыздын таятасы Хамза Караколдук бай жана айдың татар соодагери болгон. Азыр да Каракол шаарында Хамзанын 2 кабат үйү сакталып турат. Нагима жергиликтүү театрда актриса болгон. Билимдүү, эл оозуна алынган, акылдуу аялдардан болгон. 1942 жылы Экинчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен Чыңгыз Айтматовго мектепти убактылуу таштоого туура келет. Ал убакта Айтматов 14 жашта эле. Шекер эли аны кат сабаттуу болгондуктан айыл өкмөтүнүн катчысы кылып шайлап коет. Жаш Чыңгыздын башына кыйынчылыктар түшөт, бирок ал баарына чыдамкайлык менен туруштук бере алат. Андан кийин ошол эле согуш жылдарында райондук салык чогултуучу болуп иштейт. Айыл калкынан салык чогултат, бирок согуш маалында ага салык чогултуу оңойго турган жок. Бир жылдан кийин 1944 жылы август айында бул иш өз ирки менен таштайт да тракторлук бригаданын эсепчиси болуп иштейт. 1946 жылы 8 классты аяктагандан кийин Жамбылдагы ветеринардык техникумга окууга өтөт. Жетилген курагы Совет доору. 1948 жылы техникумду мыкты аяктап бүтүргөндөн кийин Кыргыз айыл чарба институтуна окууга кирет. Аны дагы 1953 жылы мыкты аяктайт. 1959-1965 жылдары орусча литературный Кыргызстан журналынын баш редактору болгон. Правда гезитинин кабарчысы да болуп иштеген. 1988-1990 жылдары Москвада чыгуучу иностранная литература журналынын баш редактору болуп иштейт. Коомдук иштерди да аткарган. 1986 жылдан Кыргызстан жазуучулар биримдигинин биринчи катчысы болгон. 1966-1989 жылдары СССРдин жогорку кеңешинин депутаты болуп иштейт. 1989-1991 жылдары СССРдин эл депутаты болуп иштеген. Үй бүлөсү жөнүндө Чыңгыз Айтматовдун алгачкы жубайы сүйүп алган жары Керез Шамшиева болгон. Керез 1930 жылы 16 августта Чүй облусундагы 11 жылга кыштагында туулган. Атасы Шамшыбай Жакпай уулу Экинчи дүйнөлүк согушта набыт болгон. Керез Бишкектеги медицина институтунун анын ординатурасын аяктап, кулак, тамак, мурун кеселдерин айыктыруу жаатындагы адис болуп иштейт. Чыңгыздан 1954 жылы Санжар, 1959 жылы Аскар деген уулдарды төрөгөн. 1980 жылдарды ортосунда Чыңгыз экөө ажырашышат. Өмүрүнүн соңуна чейин Чыңгызга каршы пикир айтпастан инсандын аарулугун, улуулугун көрсөткөн. Керез апа 1999 жылы 6 мартта бул жарык дүйнө менен кош айтышкан. Сөөгү Байтик айылына жакын көрүстөнгө коюлган.
1980 жылдардын ортосунда Чыңгыз Айтматов азыркы жубайы Мария Айтматова үйлөнгөн. Мария Айтматова Москва шаарында Бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография институтун аяктаган. Оболу Мария бир жапон жигитке турмушка чыгып, Жапонияда жашаган. Кийин аны менен ажырашкан. Мария кыргызча, орусча, англисче тилдерди мыкты билген. Чыңгыз Айтматов Мариядан Ширин жана Элдар деген уул кыздарды тарбиялашат. Эстеликтери 2011 жылдын 30 августунда Бишкектин борборундагы Алатой антыны төштүк тарабына Чыңгыз Айтматовдун айкели тургузулду. Колодон жасалган бийиктиги 3 метр болгон айкел Орусияда жасалган. Сыйлыктары жана наамдары 1958 эмгектеги артыкчылыгы медалы менен сыйланган. 1962 жылы эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. 1968 жылы Жаныбарым Гусары повести үчүн мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон жана башка көптөгөн сыйлыктардын ээси болгон. Соңку өмүрү 1990 жылдардан баштап СССРдин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык миссиялары башкарган. 2008 жылы октябрь айларында 80 жылдыгына карата улуттук компьютерлик гимназиясына келген. 2008 жылы 16 майда Татарстанда сапарда жүргөн чагында бөйрөгүнө иштебей калганына байланыштуу жазуучуну Германиянын Нюрнберг шаарынын ооруканаларынын бирине жеткиришет. Ал жакта 2008 жылдын 10 июнда пневмония оорусунун кесепетинен жазуучу көз жұмды.